мисалы бирөө өткөндө ага кошок айтат. Ал эми мурда кыргыздар кыз узатууда кошок айткан, ошо акыркы сапарга узатканда кошок айткан түшүндүм элем. Өлүм житимдерде кыз узатууда кошок айтышат да. Эми коштошуу маанисиндечи бул жакшы да жаман да жактары болот. Например, мисалга алсак, кыз баланы узатканыбызда эми байсалдуу болсун жолуң, бактылуу бол дегендей кошок айтышат. Кыз бергенде кошок кошушат. Эми азыр кошпой деле калышты. Илгери эми кыздарды күйөөгө бергенде алыс жакка берсе экинчи келеби келбеби деп эле кошуп койсо керек. Анан эми адам өлгөндө кошушат. Адам өлгөндө анын жакшылыктарын даңазалап кошуш керек көбүнчөсүн. Ата бабасынын жакшылыктарын даңазалап кошот. Ошол кыз жөнүндө баягы жакшылык каалап, эмеге чоң турмушка азатып атканда апасы ошол сөз менен кошок аркылуу билгизет. Эми акыркы сапарга узатып атканда ошол адам жөнүндө жөн эле ыйлай бербестен ошол адам жөнүндө айтып, ыйлап аза күтүп деген.